Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү өтө көп сөз Конституция жөнүндө болуп атат. Мен дагы ой пикирими билдирип коеюн деп чыгып атам. Эки жолу эки Созов Жогорку Кеңешке депутат болгом. Ошондо дагы бир топ жолу ушу Конституцияны өзгөртөбүз деп бир топ чыр чатактар болуп азыркы Конституция келишкен. Кыргызстандагы жашаган элдин 99,9% Конституция деген эмне экенин билбейт. Мына 80 депутат Конституцияны жаңыртабыз деп кол коюп беришиптир. Ошо 80 депутаттан ушу 2-3-өсү Конституцияны билсе, калгандары мына уккансыңар карабай эле кол коюп беришкен. Ошол депутаттар билбесе, эл шайлаган. Анда эл каяктан билет эле? Же айыл өкмөт билеби? Же аким билеби? Же губернатор билеби? Же министрлер билеби? Алар билбегенден кийин эл дагы билбейт. Анан чыгып алышы эле эл талап кылып атат. Элдин атынан эле эмне болсо дагы эл айтып атат, эл талап кылып атат. Кече күнү дагы дебат болуп атып, конституционный совещаниядан мүчөлөр чыгып, мына элдин талабын эмне кылабыз? Эл талап кылып атат. Сураны силердин элдин атынан айтпагылачы. Кайсы элдин атынан айтып атасыңар? 1,5 миллион чет мамлекетте жүргөн биздин жарандардын атынан айтып атасыңар быя. Аларга кандай конституция керек? Алар ошол жерде түнү күнү жашоосу кандай өтүп атканы, кандай кырдаалда жашап атканы, кандай акчаны таап атканы. Же мына Кыргызстанда бүгүнкү күнү кыргыз элинин 50% коронавирус менен ооруп атат. Же ошол элдин атынан айтып атасыңарбы? Эл суранып атат деп. Же коронавирус менен ооруп өтүп кетип аткан элдердин атынан айтып атасыңар? Же аксакал апалардын атынан айтып атасыңарбы? Же балдардан айтып атасыңарбы? Окубаган балдардан. Кайсы эл талап кылып атат? Эл эмне талап кылып атканын мен сиздерге айтамын. Эл эмне талап кылып атат? Эл Кыргызстанда тынчтыкты талап кылып атат. Бейпилдикти талап кылып атат. Адилеттүүлүктү талап кылып атат Кыргызстанда. Эл Кыргызстанда мына жумушсуздук болуп, жумуш издегенде, жумуш таап бериле талап кылып атат. Медицинада болгон иштердин бардын медицина жакшынакай калпына келтирип, элди кабыл алып, жакшынакай карап бергенди талап кылып атат. Мына келген кредиттерди кайтарып, мына больницаларды 4-5 ай мурун баштаган больницаларды бүтүрүп бергиле. Салып бергиле. Дары дармектерди жеткирип бергиле деп талап кылып атат. Мына элдин талабы. Элдин талабы жумуш таап бергиле. Элди ойлогон бүгүн эч ким жок. Бардыгы ушу ою Конституцияда. Конституция парламентский, президентский аралашкан Конституцияда. Мамлекеттин жарымы мына бардыгы такси айдайт. Күнүнө чыгышат 100 сом, 200 сом, ашып кетсе 500 сомго дейин тауып, нанын тауып, үй бүлөсүн багып отурушат. Канча колунда жок бей-бечерелер, көмүрү жок. Канча жетимдер көчөдө жүрөт, ата-энелери чет мамлекетке кетишип. Канча детдомдордо каралбай калды. Майып болгондор каралбай калды. Ветерандар каралбай калды. Бу эмне деген?
Конституция керекпи? Давайте мамлекетте жакшынакай тартипти орнотуп, иштей албагандарды үйрөтүш керек. Иштегиси келбегендерди мажбурлаш керек иштетип. Мамлекетте бардыгы иштеш керек. Бардыгы иштеп, тартипти орнотуп, закондуулукту орнотуп, экономиканы жолуна салып, анан кандай конституция кабыл алсаңар, кабыл ала берге. Президенттикти кабыл аласыңарбы? Парламенттикин кабыл аласыңарбы? Же дагы кандай конституция кабыл аласыңар? Сураныш сиздерден. Элди ойлоп коелук. Элге жардам берелик. Азыр бюджетте мына 30 миллиардтан дефицит болуп атат. Ошону ойлобойлукпу? Каяктан табабыз? Карызды кандай кутулабыз? Конституцияны мына ушулардын баарын ордуна келтиргенден кийин, анан конституцияны кабыл ала бергиле. Билим берүү дөй эмне болуп атат? Полный деградация болуп бүттү. Балдарыбыз окубай атат, көчөдө жүрөт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эл талап кылып атат, эл айтып атат дегенден алыс бололук. Мына көчөгө чыксаңар бардыгы агрессивдүү. Бири-бирин көрө албайт, бири-бирине жакшы сөз сүйлөбөйт. Бир жакшы мамиле жок. Бу кандай болду? Элди бөлө беребиз ушундай. Азыр элдин бардыгын, Кыргызстанда жашаган элдин бардыгын ынтымакка чакырып, жолдорду тактап, тартипти орнотуп, жакшынакай жашоого кадам шилтеш керек. Рахмат сиздерге.